Акыйкатчы институту тарабынан балдарды коргоо, мигранттардын балдарынын жашоо шартын аныктоо максатында 1 айлык жарыяланаары маалым болду. Буну менен биз айтып атабыз. Ар бир айыл өкмөт, жергиликтүү бийлик органдары, министрликтер, мынакей Акыйкатчы институтунун 1 айлык ушу жарыялап жатабыз. Алкагында ар бир үймө-үй биз ушу тапшырмаларды, суроо талаптарды жөнөтөбүз. Үймө-үй кыдырып, балким жакшы эле жашап атат деген менен жанагындай мажбурлап эмгекке тарткан учурлар бар. Ушунун баардыгын аныктап чыгуу максатында. Акыйкатчы институту былтыр укук коргоо органдарына балдардын зомбулукка кабылганы жөнүндө 417 арыз түшсө, анын 118 сексуалдык мүнөздөгү укук бузуулар экенин кабарлаган. Буга чейин аталган институт сокулуктагы 1 жаш 8 айлык баланын сабалышы боюнча иликтөө жүргүзгөн болчу. Биздин сунуш боюнча ошол жерде анткени үчүн аялы тарабынан, жубай тарабынан жана атасы тарабынан келген туугандар, же болбосо кызыктар тараптар ушу бир тоскоолдуктар жаратып аткан учурлары жаралды. Ошол себептен биз мынакей чогуу кеңешип сунуш бергенбиз Бишкек шаарынын 3-чү балдар ооруканасына которуу боюнча. Ошол сунушубуз азыр орундалып, мынакей которулду деген маалымат жаңы эле келип түштү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кыргызстанда акыркы 3 жылда балдарга карата сексуалдык зомбулук дээрлик 2 эсеге, психологиялык зомбулук 3 эсеге, физикалык зомбулук 30%га көбөйгөнүн билдирген. Ал эми балдарга карата былтыркы жылы 2000ге жакын зомбулук фактысы катталганын баш прокурор маалымат жыйында билдирди. Дагы бир 20-жылы жаш жетпеген өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыштар боюнча 1827 сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Аталган сотко чейинки өндүрүш иштеринин ичинен 986сы кыскартылган, 13 иш бир өндүрүшкө бириктирилген, 411 иш соттук кароого жиберилген жана 417 иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда 2021 жылы аялдарга жасалган кылмыштар боюнча укук коргоо органдары тарабынан 9800 сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Анын 1728 сотко өткөрүлүп берилсе, 5396 иш кыскартылып, 2676 тергөөдө. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.